Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nurillahi salatu vesselamu ala Resulillah. Alamlar жоқтан бар қылған, құдірет күшті Аллах Тағала шүкірлер айтайлы. Анын сүйкімді құлы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға саламлар жана салауаттар айтайлы. Бұйырса біз Нахфи Нур екі кітебini баштағалы жатабыз. Буга чейин Нахфи Нур bir кітебini бүтүргөнбүз. Эми буйырса Нахфи Нур екі кітебini улантырабыз. Сіздерге жіберген видеода біз нахфи эмне экендигини жана нахфиге тиешелүү болгон сөздөрдү ошол жактан айтканбыз. Ошондой болсо деле бул жактан дагы бир аз кыскача айтып кеткени туура көрдүк. Неге дегенде кээ бир жагын кошмон адамдар бар экен. Ошолорго айтып кетүүнү туура көрдүк. Нахфи деген өзү эмне? Сиздер менен биздер билебиз, ар бир тилдин өзүнүн грамматикасы болот жана сүйлөшүү ыкмасы болот. Эми ошол эле башка тилдердей ар бир тилдин өзүнүн грамматикасы болгондой жана да сөздүн ыкмасы болгондой, сүйлөшүүнүн ыкмалары болгондой, араб тилинин дагы өзүгө жараша грамматикасы бар. Жана араб тилинин дагы өзүгө жараша сүйлөшүү жолдору бар. Эми ошол араб тилинин грамматикасын окууда же болбосо араб тилинде кенен сүйлөшүп же китептерди туура окуп үйрөнүү үчүн эң негизги болгон илимдин бирөөсү бул нахфи илими. Бирок араб тилини жакшы, толук, сонун түшүнүш үчүн бир эле нахфи жетишпейт. Албетте дагы кошумча илимдерди алыш керек. Мисал алганда хиварды үйрөнүш керек, же болбосо сарф илимин сөз түрдө үйрөнүш керек, же балага илими бар. Ошол нерселерди дагы кошо үйрөнүш керек. Албетте балага илими бул сарф нахфи илиминен бир 3-4 китеп окугандан кийин окула турган илимдерден. Ага чейин биз ушул нахфинин баштапкы жагындабыз. Азыр эми эле нахфи нур 2-ни баштап жатабыз. Ушул нахфи илими араб тилин үйрөнүүдө, араб тилинин грамматикасын жакшы билүүдө негизги ролду ойной турган илимдерден. Наху деген өзү эмне десе, бул кыргызчасы эгерде наху дегенди кыргызча ала турган болсок, бул жөн эле мисал деген эле сыяктуу мисал сөздүн мааниси ушундай. А бирок буну терминде кантип колдонот десек, биз билебиз, сөздүктөгү мааниси бар, анан терминдеги мааниси бар. Ушул экөөнү ажырата билебиз. Сөздүктө мисалга биз машинени машинеле деп айтабыз сөздүктөчү, же болбосо адамды эмне десе, инсанды эмне десе биз жөн гана адам деп которобуз. А бирок терминдеги мааниси кандай десе, ал хайванун натык деп айтат. Ойлонуучу, жандык деп айтылат. Ошол сыяктуу эле, же болбосо нахви илимини, мисалга тарыхты жөн эле биз тарых деп билебиз. А бирок анын аныктамасы кандай дей турган болсок, бул адам баласы басып өткөн жолду окутуп үйрөтүүчү илим тарых деп аталат. Ошол сыяктуу нахвунун сөзбүздөн сөзмө сөз которо турган болсок, бул эмне жөн эле мисал дегендей сыяктуу сөз чыгат. Албетте мунун дагы башка маанилери бар. Ал эми терминдеги мааниси, аныктамасы кандай десе, Şeyh Ali Hani özünün kitabında bunda anıklamak kelет, ал эмне? Ва илмун би усулин. Бул эмне? Усул боюнча үйрөтүүчү нерсе. Усул боюнча дегенде араб тилинин негизини, ошону үйрөтүүчү илим. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kelimi hala terkibiha i'raban ve binaan. Ушул нахви илими менен сөздөрдүн, калималардын аягындагы өзгөрүүлөрдү жана анын куралуусуну жана дагы бина болгонуну үйрөтүү ушул нерсе нахви менен билинет экен. Жалпак тил менен айта турган болсок, араб тилиндеги сөз сүйлөмдү кантип жасоо, кантип туура сүйлөө жана уңгу мүчөлөрдү кантип туура колдонуу. Мисалга алганда, мен көп мисал келтирем. Мисалга мен чайды ичтим деп айтабыз. Ушул жерде эмне? Биринчи мен деген сөздү айттык. Анан чайды дедик, анан ичтим дедик. Неге биз кыргыз тилинде ушинтип колдонобуз? Эгерде ичтим чайды мен десеңиз деле туура. Туура дегенде маани чыгат. Бирок грамматика жактан алып караганыбызда туурабы? Жок, туура эмес. Неге дегенде кыргыздар эч качан чайды ичтим мен деп айтпайт эч качан, же ичтим чайды мен деп айтпайт. Мен биринчи сөздүн ээсин алып келет, анан чайды алып келет, анан ичтим деп ушинтип баяндоочу алып келет. Мен чайды ичтим деп айтат. Ошол сыяктуу эле арабтарда дагы ушундай калималар толтура. Мисалга алганда ана фатах баб деген сөз бар мисалга. Эми ушуну кантип колдонот десе, фатахту баб деп колдонобуз. Баба фатахту дейт арабтар мисалга. Ушул сыяктуу
сөздөрдүн тиркелишини жана уңгу мүчөлөрү туура коюп. Мисалга биз мен чайдан чайга ичтим деп айтпайбыз да, чайга деп барыш жөнөмөсүнө чайга деп айтпайбыз эч качан, туурабы? Чайды деп табыш жөнөмөсүн айтабыз. Чайды же чайдан, чай көп экен, ошонун какой-то бир бөлүгүн ичтим деп ушинтип айтабыз. Ошондой эле арабтар дагы ушул уңгу жана мүчөнү үйрөтүүчү илими эмне экен? Нахви илими экен. Ал эми сарф илими болсо бул сөздү жасоону үйрөтөт болчу. Сөздү мисалга алганда бир эле фатха деген сөздө ачуучу, ачып жатат, ачкан, ачылган, ачылгандай эң жогорку деңгээлде жана башка сыяктуу нерселерди үйрөтүүчү эмне сарф илимиdir. Ал эми нахвиде болсо биз эмне экен? Сүйлөмдү туура куруп, сөздөрдү туура пайдалануу өзүнүн ордунда жана дагы сөздөрдүн уңгу жана мүчөсүнүн жакшы туура өзүнүн арабтар колдонгондой кылып коюп үйрөнүп, ушуну эмне экен? Нахви илими үйрөтөт экен. Нахви илимини үйрөнүүдөн пайдалар көп, баардыгыбыз билебиз. Кимдин нахвиси жакшы боло турган болсо, ал эмне шарият илимдеринде ага жол ачылат. Шарият илимине кайсысынан болбосун, мейли тафсир болсун, мейли акыйда болсун, мейли фых болсун, мейли сийро жактан болосузбу же башка илимдерден болосузбу, анын эч кандай айырмасы жок. Эгерде сиз нахви илимини жакшы билбесеңиз, анда эмне экен? Сиздин эч бир илимиңизде ишенич жок. Кандай эле биздин бул жактагы алымдарыбыздан китептерди бир алымдар айткан сөздөр келтирилет. Кайсы алым экендигин китепте бар, бирок таппай жатам. Эмне деп айтат ал алым? Кимде кимдин араб тили же болбосо араб тилинин грамматикасы анда күчтүү болбосо, же болбосо ал араб тилинин грамматикасын жакшы билбесе, анда анын илимиге эч кандай ишенич жок дейт да, шарият жактан. Шарият жактан ага эч кандай анын илимиге ишенич жок дейт. Ал эми арабтардын өзүгө анын эч кандай илимиге ишенич жок деп айта алабыз. Неге? Арабтар себеби баардык нерсени араб тили менен үйрөнөт да. Ошондуктан ага баардык нерсе керек болот. Баардык нерседе космос илими болсун, астрономия илими болсун, суудагы илим болсун, кандай гана илим болбосун, бул арабтарга баардыгы керек. Неге дегенде арабтар өзүнүн тили менен сүйлөйт. Ошондуктан өзүнүн тилинин грамматикасын билиш керек. Ал эми биз шариятты үйрөнүү үчүн, шариятты жакшы өзгө келиш үчүн араб тили менен колдонобуз. Эми ошол араб тилини сиздер менен биздер эгерде үйрөнбөй турган болсок, анда биздин шариаттагы илимибизге ишенич жок. Бирөө айтты, мындан уктум, бул балдеке айтты, ушундай экен, бул китепте мындай экен. Араб тилине сенин нахвиң жакшы болбосо, сенин сарфың жакшы болбосо, балагаң, мантыгың, ошол нерселер жакшы болбосо, сен кантип араб тилинен бир сүйлөй аласың, же болбосо шариаттагы бир өкүмдөр боюнча, же болбосо шарият айткан нерселерди адамдарга туура жеткизе аласың. Эми нахви илимини бул жактан бир жакшы сөз окуп берейин. Халил Шейх Сибавей айтат, Шейхтин Сибавей деген биздин нахви илиминде же болбосо араб тили илиминде чоң бир адам бар. Кандай эле бизде фых илиминде Абу Ханифа радиллаху анху дегендей, акыйда илиминде имам Абу Мансур аль-Матуриди дегендей, хадис илиминде имам Бухари дегендей ушундай белгилүү алымдар бар. Ар бир илимдин өзүнүн тармагында. Ошондой эле нахви илиминде дагы Сибавей деген чоң алым бар. Негизи эле араб тилинен бүт барчаны сарф болсун, башкасы болсун. Ошонун шейхи эмне Халил айтат: "Ла ясилу ахадун минан нахви ila ma yahtaju ilayhi illa bima la yahtaju ilayhi. Faqad sara muhtajan ila ma la yahtaju ilayhi." deyт. Эмне дейт? Bir dağın adam nahviden özü muhtaç bolgon nersege jete alбайт, özü muhtaç bolбогон нерсени үйрөнмөйүнчө дейт. Мындайча айтканда, сиз нахви илимин жакшы үйрөнүш үчүн сөзсүз түрдө нахвинин терең болгон илимдерин жана да нахвинин терең болгон же болбосо сизге көп деле тиешеси жок болгон нерселерин дагы үйрөнүшүңүз керек болот. Неге? Анткени ошол нерселердин баардыгы каралат. Мисалга, араб тилинде ыр жаттап турат көбүрөөкчү. Эми биз нахвиде бул жакта жатпайбыз, бирок бул жакта эгерде келип араб тили окуй турган болсоң, ыр жаттап турат. Неге? Булар ошол ыр менен өзүнүн нахвисини же болбосо грамматикаларын оңдоп түзөйт. Ошондуктан эмне экен? Ошол нерсе бизге кыргыздарга керек эмес болсо деле, бирок жакташыбыз керек. Неге дегенде, эми тилибиз жакшы болуш үчүн. Мисалга, араб тилинде жакшы сүйлөгүңүз келсе, жок эле дегенде бир эки парак Куран жаттаган болушуңуз керек. Неге? Себеби ошол Курандын негизинде эмне сиз грамматикада арабтар кантип колдонуусу, же болбосо ошол сөздөрдүн тизилүүсү, же болбосо араб грамматикасын терең үйрөнө аласыз.
Мейли алар Куранга нахви илими анча тиешеси жок болсо деле, бирок Куранды жатташыңыз керек. Ошол сыяктуу мисалга сиз жалаң гана нахви илимини гана үйрөнөм десеңиз, анда сиз хивардан да жок эле дегенде бир эки китеп окушуңуз керек. Хивар деген сүйлөшүү, араб тилиндеги мисалга ассаламу алейкум кайфа халук, кайфа сихха деген сыяктуу, сабах хайр, масаил хайр деген сыяктуу ушул сөздөрдү жатташыңыз керек бир эки китептен алыпчы. Неге? Себеби ошол сөздөр сизге нахви илимини үйрөнүүгө муктаж берет. Ошол имам Салилдин айткан сөзү ушундай: "Ла ясир ахадун минан нахв ила ма яхтажу илейхи илля бима яхтажу илейхи" дейт. Жана башка ушундай. Нахви илимини ким койгон десек, өткөн силерге жиберген сабактардан айтканмын, бул жактан кайра айтабыз. Эмне Абул Асвад ва Дуали деген ушул табиин адам койгон. Бул кимдин буйругу менен койгон? Имам Али радhiyallahu анхунун буйругу менен койгон. Билебиз, араб тили бул кыйын тилдердин биринен кирет. Эң кыйын дегенде жалпоолор үчүн же болбосо окубаган адамдар үчүн бир аз кыйын болот. Адамдар азыр Кытай тилин да үйрөнүп жатат. Араб тилинен 1000 эсе кыйын мисалга алгандачы. Же болбосо англис тилин үйрөнүп жатат. Араб тилиге караганда бир аз кыйыныраак. Араб тилинде бизде 3 эле чак бар да. Өткөн чак, учур чак, келер чак бар. Ал эми англис тилинде 12 чак бар. 12 заманга бөлүнгөн бар. Кыскасы ушул сыяктуу нерселер бар. Эми үйрөнөм деген адамга жеңил эле. Бирок ажамдар качан ислам дини бекемделип күчтөлүп, Умар радhiyallahu анхунун убагында бүткүл дүйнөгө тарап баштаганда, башка ажам адамдар дагы ислам динини кабыл алып баштады. Кабыл алып баштагандан кийин алар дагы эмнеге келди? Исламга келип, Куран үйрөнгүсү келди, пайгамбардын хадистерин үйрөнгүсү келди, илим алгысы келди. Алар эми араб тилиге муктаж болду. Ошол араб тилиге муктаж болгондо, араб тилин сүйлөөгө нахви же болбосо грамматикасы жок, сүйлөө кыйын. Ар бир адам каалагандай колдонуп кетип, арабтардын сөзүнү бурмалоо же болбосо арабтардын сөзүгө бир четинен адам ошол арабтардын сөзүн же болбосо арабтардын тилин үйрөнүүгө ажам адамдарга, араб эмес адамдарга кыйын болуп баштады. Эми ошону үйрөнүүсү жеңил болуш үчүн ушундай кайда эрежелерди берди. Мисалга алганда, медицинада бизде биринчиде 6 жыл, 8 жыл, 10 жыл медакадемияда, университеттерде окуйсуң. Неге? Себеби биринчи билип аласың, андан кийин барып амал жасайсың. Туурабы? Барып адамдар дарылайсың, адамдар кесесиң, жана башка деген нерселерди кыласың. Неге? Сен ошол нерсени кааладың. Эми биз дагы араб тилин үйрөнгүбүз келеби? Араб тилинде сиздер менен биздер арабча китептерди сүйлөп, хадистерди окугубуз келип, Куран окугубуз келип, фикх окугубуз келип, жана башка нерселер окугубуз келип жатабы асыл булактардан. Анда эмне? Ошого алып баруучу, ошол нерсени сен ал жактагы нерсени туура түшүнүш үчүн, туура окуш үчүн эмне? Нахви илими керек болот, Ошол керек болгондо эле адамдарга ушул араб тилин үйрөнүш жеңил болушу үчүн эмне? Али радhiyallahu анху Абул Асвад Дуалиге араб тилинин кайда эрежелерин жазгынын дейт. Башкалар үйрөнүп жеңил болуш үчүн. Ошентип Абул Асвад Дуали жазат дагы, жазып Али радhiyallahu анху алып барса, жазганымдан же болбосо ошол даярдаганымдан, эми жаздыгы билбейт экем, даярдаганымдан окугун дейт. Оку десе, "Унху хада наху я Абул Асвад" деп Али радhiyallahu анху айтат, мен ушунча айтканым жетиштүү, ушунча мисал, ушунча деңгээлде айтканым жетиштүү деп, ушул жерде хада ан-нахва деп колдонгон. Ушул жерде ан-нахва деп айтканы ушундан мубарак катары адамдар эмне нахви илими деп алып калды. Жана башка ушундай окуялар бар. Албетте бунун нахви илиминин дагы өзгө жараша алымдары бар, өзгө жараша илими бар. Эми биз ошол илимден эң биринчи болгон, экинчи болгон китебибиз Нахву Нур китебинен баштайбыз. Мынакей китептин ичиндеги сүрөтү, сиздер алган болушуңуздар керек. Бул китеп Нур Мухаммад Колдошов деген дамыланын китеби. Жакшы жазылган, кыргызча жеңил жазылган. Мунун биринчисини, бул азыр биз экинчисинен баштайбыз. Биринчиси да жеңил эле, биринчиси аз эле, 5 сабак менен бүтүргөнбүз. Же 6 сабак ушундай экен. Анан бул жакта сабакты баштаганга чейин кээ бир нерселерди айта кетейли. Сабак ушундай деңгээлде бизде Telegram каналында болот. Сабакты жакшы окуп, экзаменден өтүп, тапшырмаларды аткарып, конспекттерди жазган адамга аягында сертификат беребиз. Ал кимде ким толук аткарып, экзамендерден өткөн адамдарга, жана айтып кеткендей, конспект жазып, сабактарга толук катышкан адамга, кээде катышып, кээде катышпай, же болбосо запистерден эле уккан адамдарга сертификат бербейбиз. Анан аягында келип, сен мага сертификат бербей койдуң,
Men акча төлөдүм эле деп айтмай жок. Биз сабактын башында айттык, сабакка катышып, тапшырмаларды аткарып, конспект жазып, экзаменден өткөн адамдарга гана сертификат беребиз. Ал эми жанагындай убактым жок эле же мен ютубтан эчтим же болбосо башка жактан эчтим, мага да сертификат берип коюңуздар деп келген адамдарга сертификат бербейбиз. Ошого кимде ким сертификат алам дей турган болсо, жакшы окусун. Анан сабактар албетте тапшырмалар менен коштолот. Силерге ар бир сабакта тапшырма беребиз. Ошол тапшырмаларды кийинки сабакка чейин аткарып келгенге аракет кылыңыздар. Жана дагы кошумча маалымат катары кээ бир сабактардын арабчасын жиберебиз. Силерге эмне жеңил болуусу үчүн, өзүңүздөр ошондон пайда алыш үчүн. Алардын тапшырмасын сурабайм. Силерге пайда гана катар болуш үчүн жиберем. Анан кээ бир китептерди жиберип койдук. Ошол китептердин пайда алып үйрөнсөңүздөр өтө жакшы болот, Ошол китептерди окуп, пайдасын алсаңыздар өтө жакшы болот. Сабактар сакталынат. Сабактардын аягында суроолор берсеңиздер болот. Сабактардын аягында атайын биз эме беребиз, убакыт беребиз тапшырмалар үчүн, жана дагы эмелер үчүн. Эмнеде? Суроолор үчүн. Ошол жактан сурап алсаңыздар болот. Суроолор болсо азыр берсеңиздер болот. Эгер суроолор жок болсо, иншалла сабакты китепке кириш баштайлы. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда сабакты баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахвин Нур эки китебинен айттык Нурмат Колошовдун. Сөзсүз түрдө китептерди алыңыздар. Неге дегенде китепсиз сабак окуш кыйын, Анда mesela birinci sabaktayız. Birinci sabak kalima. Biz birinci kitapta kalimanın ısım, feil, harf olup üçkö bölünүүsүн айтып өттүк дейт. Эми biz bu üçөөнүн белгилери тууралуу сөз кылабыз дейт. Birinci kitapta эмне калима эмне, анан калима канчага бөлүнөт деп баарын айтып кеткенбиз дейт. Караңыздар, ушул жерде бул уже экинчи даражада китеп. Баягы биринчи китепте кайталанган маалыматтарды кайра кайталап отурбайбыз. Кайталасак да кээ бир эле учуну айтып кетишибиз мүмкүн, а бирок көбүнчөсү кайра кайталабайбыз. Неге дегенде китептин ар бир китептин өзүгө жараша даражасы бар, ар бир китептин өзүгө жараша ыкмасы бар, ар бир китептин өзүгө жараша деңгээли бар жана окутуу жолдору бар, Ошол нерселерди карманганыбыз жакшы. Анан дагы кошумча нерсе айтып кетели, биздин сабакка тиешелүү болгон. Биз башка китептерден алып келип бул жакта башка нерселерди айтпаганга аракет кылабыз. Неге дегенде студенттердин башы айланып калбоосу үчүн. Туура бул жакта бул экинчи китеп болгондуктан же болбосо негизи эле дагы башка бир талаш болгон маселелер бар, же болбосо ушул эле биз өтүп жаткан маселеге тиешелүү болгон дагы башка толтура маселелер болушу толук ыктымал. Бирок биз китепте айткан боюнча гана чектелебиз. Андан ашыкча айтып кетпейбиз. Неге? Себеби бул китепти окуп жаткан адамдардын даражасы ушул китепке гана ылайыкташтырылган. Ал эми биз чоңураак болгон же кыйыныраак болгон китептен же мындан да оорураак болгон китептерден башка маалыматтарды алып келсек, анда толук кыйналып калышы мүмкүн болот дагы. Ошондуктан башка китептерден башка маалыматтарды алып келбестен китептеги болгон маалымат менен чектелгенге аракет кылабыз иншалла. Келиштикпи? Ысымдын караңыздар, биз жогору жакта калима эмне, ысым, фейл, харф эмне экенин айттык да. Буга чейин китепте. Эми ысымдын негизи 3 белгиси бар. Бул жакта эмне экен? Бул үчөөнүн белгилери тууралуу сөз кылат экенбиз. Караңыздар. Калима деген адам сүйлөп жаткан сөз. Араб тилиндеги 28 же болбосо 29 таңма деп айтсак болот. Ошол 29 таңмадан куралып, арабтар колдонулган сөздөр эмне болот? Калима деп аталат. Ал эми калиманы же болбосо лафз деп коет, адамдын оозунан чыккан сөз. Эми ошол лафздан курала турган болсо,
lafızdan, Arapların sözünün kuraldı. İki söz ya andan aşça söz buldu. Murakkab degen ошол kuralgan boldu, kuraldı. Andan mufid болуш керек экен. Жөн эле курал калбастан, мисалга Зейд, Амр деп эле калбастан ал пайда берген, бир маани берген болуш керек экен. Bil vada' degende Araplar uşul sözdü uşunday mani üçün kollanılır. Misal alganda Zeydun fetahal baba. Zeyd eşikti açtı degen söz süylem boldu. Hem bu ne oldu? Üç sözden kuraldı. Zeyd, fetaha, bab degen sözden kuralındı. Uşul üç sözlü koştuğumuzda emne mani bere turgan sözdü koştuk. Anan uşul jerdegi sözdördün manisi Araplar kollanılan Araplar ушул маанилерге койгон. Зейд дегенде адамдын атыга койду. Баб дегенде эшиктин атыга койду. Фатаха дегенде ачууга койду. Зейдун фатаха ал-баба. Зейдун фатаха ал-баба. Зейд эшикти ачты деген. Вада деген арабтар койгон. Башында ушул мааниге койгон дейт. Эми ошол арабтар колдонгон сөздөрдүн мына сөз, ушул сөздөр üç bölüge bölünөт деп биринтип айтканбыз. Ал кайсы экен? Ысым деген кыргызчасы атоочтор. Ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берүүчү сөздөр. Экинчиси фиалун. Эмне? Эт иштер, эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне кылган, жана бирөөсү бар ал амыр, эт иштер. Жок, амыр уже башка. Алга да келет иншалла. Анан үчүнчү түрү эмне экен? Ва харфун. Jaa li ma'nan. Qarаңыздар, ушул нерсени кошуу сөз түрдө. Эмне харф дейт? Араб тилиндеги тамгалар бирок бир маани үчүн колдонулган тамгалар. Жөн эле араб тилиндеги баардык тамгалар эле харф тамга деп аталынат. Харф деген сөздүктөгү мааниси тамга. Баягы араб тилинде 29 тамга деп айттык. Ошол тамга болуп кете берет. Эми араб тилинде харф жана хуруф деген термин катары иштетилет ушул нерсеничи. Ал эмне деген? Хуруф дегени мүчө. Баягы бизде кыргыздарда лар, ч, д, дан, т деген сыяктуу мүчөлөр бар го. Асандын, асандан, асан алар деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу мүчө катары термин катары колдонулат. Эми ол жерде харф дегени ошол терминдеги сөз. Мүчө. Мүчө. Сөздүн унусу бар жана мүчөсү бар дейбиз го. Ошол мүчө. Эми ушул ва харфун кандай мүчө экен ал? Жөн эле харф болбостон бир маани үчүн колдонулган болуш керек экен. Мисал алганда марорту би зейдин. Ушул жерде би деген жөн эле харф, бирок зейдке кошулган маани бердим де зейдин алдынан өттүм. Же болбосо зейд менен өттүм деген сыяктуу мааниде. Эми ушул үчөө ысым болот экен, фейл болот экен, харф болот экен айттык да. Ушуларды өзүгө жараша араб тилинде белгиси бар экен. Жазылышында жана да маанисинде өзүгө жараша белгиси болот экен. Ал кандай десе, ысымдын 3 белгиси бар. Биз эгерде сөздү жазып жатканда же сөздү колдонуп жатканда кээ бир ушундай өзгөчөлүктөр бар. Ошол өзгөчөлүктөрдү кошуп сүйлөй турган болсок, бир сөзгө жакындатып. Анда ошол өзгөчөлүктүн негизинен андан кийинки келген сөз дегенде ысым же болбосо фейл же харф деп айта алат экенбиз, Ошолордун ичинен эми ысымдын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Башкага окшобой турган. Ысым деген эмне? Атооч да бул эч бир заманга байланмастан, эч бир кыймыл аракетти билдирбестен өз алдынча туруп бир мааниге ээ болгон сөз. Кандай? Эшик, мисалга баб деген, китап деген сөз. Китап дегенге качан деп айта аласызбы? Айта албайбыз. Кыймыл аракетти байланып жатабы, кыймыл аракетти билдирип жатабы? Жок. Китеп деген сөз өз алдынча туруп эле маанини берет. Жана да эгер кыргызча айта турган болсок, атоочтор. Ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берген сөздөр эмне? Атоочтор болот. Бул араб тилиндеги ушул ысым дейт. Эми ошол атоочтор биз кыргыз тилинде ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорду берип туруп табабыз. Араб тилинде деле ушул сыяктуу суроолорду берсек болот. Бирок дайыма эмес ал нерсечи. Неге дегенде кээ бир ысымдар кээде ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп бербей калат. Ошондуктан буга дагы кошумча өзгөчөлүктөр бар. Бул эмне экен? Белгилер деп коебуз ошол өзгөчөлүктөрдү. Ошол ысымдын негизги 3 өзгөчөлүгү болот экен, же болбосо 3 белгиси болот экен, белгилеп колдонгон туурураак болот. Мен сөздүн башында алиф ва лам келе турган менен башталса, мисалы алганда рожул деп эле айтылат, о рожул. Бул киши. Эгерде монол алиф ламды кошо турган болсок, мынакей, бул кызыл менен белгиленип турбайбы? Сиздерге көрүнүп жатабы? Ооба.
Kızıl men ko'rinip жазылып турат Daha da çoğaltıp bereyim telefonun içine adamlarga. Mınaki. O kızıl menen жазылган ушуну alif жана lam dep koyot. Ya болбосо alli tarif dep koyot ушул нерсени. Ушул ушул эки тамга сөздүн башында bir sözgө кошулуп келе турган болсо, анда аны биз эмне экенбиз? Ысым деп билет экенбиз. Атооч деп билет экенбиз. Аны фе же харф деп айта албайт экенбиз. Ошо сыяктуу эле ал калам деп жатат, Ал калам. Калам деген карандаш деген. Эми ал калам деп ушуну айтып жатат. Карандаш эмне? Ал атооч болгондуктан алли тариф менен айтып жатат. Бирок дайыма сөздөр же болбосо дайыма атооч болгон сөздөр ушул алли тариф менен келиши шарт эмес. Кээде келет, кээде келбей да калат. Муну иншалла кийинки качан келет, качан келбесини кийин келип калар иншалла башка сабактарда же болбосо башка китептерде. Кийинкиси сөздүн акыры танвин менен аяктаса. Мынакей. Сөздүн акыры эмне экен? Tanvin менен аяктаса, буларды дагы эмне экен? Ысым, атооч деп билет экенбиз. Мисалга алганда Зейдун, Гуламун деп жатат, же болбосо Зайдан, же болбосо Зейдин деп айтсак деле, Гуламун, Гуламан, Гуламин деп айтсак деле. Ушундай эгерде кайсы сөздүн аягында танвин келе турган болсо, анда ал сөздөр эмне ысым болот экен. Жана айтып кеткендей, бул танвин да дайыма келиш шарт эмес. Кээде келет, кээде келбейт. Мисалы, ушул жерден силерге бир пайда айтып кетейин. Мисалга, монол алли тариф келсе, монол танвин келбейт. Эгер танвин келсе, алли тариф келбейт, экөө бири-бирине каршы. Кайсы жерге алли тариф кошулса, монол алиф жана лам кошулса, анын ал атоочтордун аягы эч качан танвин менен бүтпөйт. Ал эми кайсы атоочтордун аягы танвин кошулса, анын башында эч качан алли тариф келбейт. Келиштикпи? Andan keyingisi üçüncü özgöçölüğü же болбосо üçüncü belgisi sözdөн murun harfu jar kele turgan bolso. Harfu jar degeni Araplar uşul bayağı harfların türleri var. Harfu jar dep koyot. Bunu biz birinci emede ötkönbüz. Birinci kitapta ötkönbüz harfu jar degen. Bayağı den, dan degen siyahtуу. Misal alganda fil beyti dese üydö. Min üydön, dön, kıskası. Jatış, çıgış, şu siyahlı jönlemelörün müçösü üçün kollanılgan Arap dilindeki müçölör. Jebbolso Arap dilindeki harflar. Uşul harf jar kele turgan bolso, özünden aldın. Bir söz var. Araplar bir söz kollanıp, ошол сөздөн алдын harfu jarды koşup kollana turgan bolso, emne bolot экен? Ал söz atooч сөздөрдөн болот экен. Мисал алганда фи калбин дейт да, жүрөктө. Би зайдин дейт. Бул сөздүн ортосунда келгенде ушундай болуп колдонулат. Фи калбин би зайдин деп. Анан дагы силерге кошумча пайда катары айтып кетебиз. Харфы жарлар сүйлөмдүн маанисине карата ар кандай маанини берет. Дайыма мисалга фи деген же болбосо би деген дайыма менен дегени бере бербейт. Мисалы кээде чогуу деген маани берип калат жана башка ушундай. Кээде ма деген мына айттыга, кээде ва жана башка ушул сыяктуу кээ бир сөздөрдө колдонулат. Кайра иншалла кайталайбыз анда. Эмне экен? Isım bilinet eken. Bu ısım bilinetken ayağı jar боло турган болсо, китепте айтпаптыр. Бул Ачурмияда айтканда, анан аягы да танвин менен келе турган болсо, жанадан ага эгер алли тариф кошулса башына, жана өзүнүн башынан харфы жарлар келе турган болсо, өзүнөн алдын хуруфул касамдар келе турган болсо, эмне болот экен? Булар ысым болот экен. Мисалы алганда харфы жарлар min деген, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam ушул. Ал эми huruфул касамдар вау, ба, та. Буларды биз биринчи китепте өткөнбүз. Түшүнүктүүбү иншалла ысымдардын канча белгилери бар экендиги, канча өзгөчөлүктөрү бар экендиги түшүнүп жатасыздарбы? Же оор болуп жатабы? Алло. Düşünüktü öyle. Анда экинчиси феилдин өзгөчөлүктөрү. Же болбосо феилдин өзүгө гана тиешелүү болгон, өзүгө гана тиешелүү болгон белгилери.
Эми эгер кайсы бир сөздөн мурун кот деген келсе, кот дегендин маанisi кээде же болбосо бекемдөө үчүн келет. Кээде десе, мисалга алганда код яф'алу деп айтат. Арабтарчы кээде. Эми ушул жерде эмне деген яф'алу деген аткаруу деген маани, аткарып жатат же аткарат деген. Балким ал аткарат деген маанини берет же болбосо мүмкүн аткарышы мүмкүн дегенечи. Ал эми бир жооп беретин айтса, код фаалту. Азыр эле кылбадым деген сыяктуу маани чыгат бияктачы. Жана ушундай кээ бир сөздүн сыяга жүргөнүгө байланыштуу ар кандай маанилер берип кете берет, Ар кандай дегенде белгилүү маанилер бар, ошолордун ичинен кайсы учурда колдонот, буларга да иншалла сөз байлыктар көбөйгөндө түшүнүп баштайсыздар. Сөздөн мурун код келе турган болсо, мисалга алганда код захаба, уже кеткен. Код язхабу. Азыр кетиши мүмкүн, же азыр кетип жатат окшойт деп. Же азыр кетти деген сыяктуу. Сөздөн алдын код келсе, андан кийин келген сөз түрдө эмне болот экен? Етиш болот экен, фейл болот экен, Экинчи белгиси, сөздөн мурун син тамгасы келсе, син деген баягы эле могу бир эле тамга. Син десем, ол син деген жазуу эмес, син деген тамганын өзү келсе. Мисалга алганда саядхабу, саядрибу деген сыяктуу. Син деген бул келер чакка колдонуучу нерсе. Эмне мисалга саядрибу десе, бул азыр урат, бир аздан кийин урат деген сыяктуу маани чыгат. Саядхабу десе, мында дагы эмне? Бир аздан кийин урат деген, бир аздан кийин кетет деген ушундай маани чыгат. Ушундай маани чыгат. Эми андан кийин үчүнчү белгиси эмне экен? Сөздөн мурун сауфа келсе. Сауфа деген бул сөз ушундайчы. Бул дагы келер чакка колдонулат. Мисалга алганда сауфа язхабу, сауфа ядрибу депчи. Сауфа деген бул да бир аздан кийин урат. Сауфа яда бир аздан кийин кетет деген сыяктуу. Эми муну син менен сауфанын айырмасы эмне? Качан арабтар синди колдонот, качан сауфаны колдонот дей турган болсок, син деген жакынкы убакытка колдонот. Сауфа деген алысыраак. Мисалга алганда сиз азыр 1 сааттын, 2 сааттын же болбосо 1 мүнөт, 2 мүнөттүн ичинде кылсаңыз, сауфа деп колдоносуз. Син деп колдоносуз. Ал эми сиз 1 күндөн кийин же болбосо көбүрөөк убакыттан кийин колдонсоңуз, анда эмне? Сауфаны колдоносуз. Туугандар, ушул жерде дагы бир түшүнүп кете турган маселе бар. Неге дегенде, арабтар деле эмес, негизи эле сөздү сүйлөгөндө ал сөз дайыма синге байланбайт, же болбосо дайыма сауфага байланбайт ал нерсечи. Неге дегенде, биз мисалга сабак жазууну айта турган болсок, сабакты азыр бир аздан кийин жазамын дей турган болсок, ушул сабакты бир аздан кийин жазуу биздин кандай колдонот адатта? Көп убакытта колдонобу же аз убакытта колдонобу? Эгер көп убакытка колдонсо сауфа деп колдоносуз. Ал эми аз убакытка колдонсо эмне? Син деп колдоносуз, Ошол сыяктуу эле башка маселелер. Кайсы нерсе колдонгондо аны көп деп түшүнөт же болбосо аз деп түшүнөт, Андан бул китептен караңыздар кайра, көргөзүп беребиз. Аламатул исм вал фе'л вал харф. Эми караңыздар, фе'илдин эмнеси? Аламаттары, белгилери. Код деп айттык, син жана сауфа. Ушул үчөүü эме болот экен? Фе'илдин аламаттары болуп берет экен. Кайсы сөздөн алдын фат деген сөздү көрсөңүз, же син тамгасын көрө турган болсоңуз, же болбосо сауфа сөзүнү көрө турган болсоңуз, анда эмне экен? Бул сөздөр етиш деп билет экенбиз, кыймыл аракетти билдирүүчү етиш сөздөр деп билет экенбиз. Бирок могу жердеги син деген сөз, син деген тамга дайыма болуш шарт эмес. Неге дегенде, кээ бир сөздөр бар, негизи эле анын асылгы тамгалары син болуп калат да. Ушул нерсеге да көңүл бурайлы. Кайсыл тамганын асылгы тамгалары син, биринчи тамгасы фа барабарындагы, Ал эми кайсыл сөздөрдүн биринчи тамгасы син эмес. Ошол нерсе. Бул бирок аз келет ал нерсе. Ошондой болсо да. Андан кийин үчүнчүсү, харфтын белгилери тууралуу китептин соңунда сөз кылабыз дейт. Китептин аягында келет экен, харфтын белгилери боюнча. Китептин аягында келсе деле мен сиздерге эмне бир сол нерсени могу жерде айтып кетейин. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismu wa la dalilul harf. Эмне дейт? Харф дегени бул
ысымдын дагы аламаттары буга келбейт экен. Feildin dağın alamatları buğa kelbeyt eкен. Uşul kelbese emne bolot eкен? Harf bolot eкен. Çünkü inşallah harftardı negizi jattaş gerek. Harftardı jattasaňyzlar oşondo gana emne eken bile alabыз alardyçı. Harftar degen müçe dep aýtdyk Harftar degen müçül. Andan mese emi ekinci sabak ötöbüz inşallah. Bugün ekinci sabakty da бүтүрүп salaýly. Sizlerge kim tapşırmalarda aytабыз. Ne olmasa ama birinci sabaktın tapşırmalardı eme kılınızlar. Sizlerge tapşırma berip keteyim. Bunu uşul azır her birinin birden belgi ayttık da uşul her bir belgini kollanıp durup emne ekiden söz yazıp keresizler. Başka kitapları izlep oşul jaklarını tapsaňyzlar eme taup kelseňizler bolat. Eger de kalasaňyzlar men sizlerge Arapça kitap jiberip koýamyn. Oşonun PDF'inden taup jasaňyzlar bolat. Oşonda ele feildin dagın emne her bir ösüge ekiden misal yazıp keresizler. Geliştik mi inşallah? İkincisi o. Kelam. Birincisi kelimeydi. İkincisi ne kelam dedi. Kelam degeni biz cana Georgia'da ayttık. Kelam degeni bu süylem dedi. Bayağı kuralıp bir manini bergen. Emne süylemler yoksa iki candan aşık sözden kural bir manini bergen bir manini berse uşul nerse emne süylem dep atalınat dedik. Biz birinci kitapta kelamdı en azı iki ısımdan en azı iki ısım, iki atoğuştan. Ce olmasa bir atoğuç, bir etişten, bir feilden tüzülüp süylögen kezde uçandan tolulup düşünüp algan süylem dep bayandaganбыз. Misal alganda Zeydun alimun. Zeyd alim kişi. Celese Zeydun. Zeyd olturak. Olturgan desek bolot. Uşul yerde karaňyzlar Zeyd alimun degen Zeyd degen emne ekөө teň ысым болуp жатат. Nege? Себеби eköөнүн teň ayagında tanwin kelip жатат. Eköөнүн teň ayagında tanwin kelip жатат. Эми jalasa Zeydun deyт. Бул jalasa деген feil madi болуп жатат, feil etiş болуп жатат. Бирок бул жакта мунун жаңыдай өзгөчөлүгүнүн аламаты жок. Мунун маанисине карап билсеңиздер болот. Же болбосо feil madilер faala wazınına kelip жатат. Ошол себептен баягы wazныга карап билсеңиздер болот. Эгерде кимдеки сарф окуган болсо, feilдердин дагы бир өзгөчө бир аламаттары ошол wazындар менен дагы айырмалап билсек болот. Мен jalasa бул feil болду, etiş болду, Zaydun деген эмне болду? Атооч болду. Мындайча айтканда bir etiş, bir атооштон куралды. Же болбосо эки атооштон эле куралды сүйлөмчү. Бирок экөө тең эмне болду? Маани берди, толук бир маани берди. Эмне Зейд олтурат. Болду, Зейд олтурат экен. Зейд алым киши. Болду, Zeyt alım eкен деп түшүндүк. Буларды билебиз биз калам эмне экендигин. Андыктан толук түшүнүккө ээ болгон сүйлөм калам болбойт. Мындайча айтканда бир маанини бербесе, мисалы алганда Zeyt Amr. Sizge hiç kim суроо берген жок, эч ким сиз менен сүйлөшүп жатып, эч ким сиз менен сүйлөшкөн жок. Сиз жөн эле бир адамга айттыңыз Zeyt Amr депчи. Бул маани берилби? Жок, маани берген жок. Ал эми суроого жооп бергенде колдонсоңуз анда бул башка маселе да. Бирок сүйлөм дегенде биз жок. Суроого жооп беретип айтып жаткан сөздү айтканыбыз жок. Бул жакта эмне дедик биз? Өз алдынча тургандар bir manini bergen. En azında iki ısımdan bir ısım bir atoğuştan kuralıngan sözler buluş gerek dep ayttık. Oşol iki atoğuştan kuralып туруп mani berse oşolda süylem bolot. Mani berbese süylem emes. Жаңа айтып кеттим эле Зейд жана Амр. Зейд Амр дедик. Эч кандай мани берген жок бул жактачы. Ал эми сизге суроо бергенде бирөө ошонун жообуна Зейд Амр деп жооп берсеңиз анда ал башка маселе. Бул жакта жөн эле сиз сөз баштадыңыз, Зейд Амр дедиңиз, анда бул маани бербейт эч качан. Мисалы алганда парта стол дедиңиз. Маани береби? Жок, бербейт. Сизге эч ким сөз сүйлөбөдү, жөн эле парта стол деп сүйлөп баштадыңыз. Маани бербейт, Эми караңыздар, мисалга алганда ин захаба Зейдун, эгер Зейд кетсе деп жумла шартия деп коет. Же болбосо жумла деп айтылат. Бул сүйлөм bir ысым, bir feilden kuralsa дагы угуучу андан толук түшүнүк албагандыктан калам деп аталбайт, балким жумла деп аталат. Эмне? Бул эмне экен? Бизде араб тилинде калам, анан жумла деген сөздүн айырмасы бар, Ушул калам дегени эмне экен? Азыркы ин захаба Зейдун деген бул эмне?
Cümle bolat eken, kelam bolbayt eken. Mına bir toluk manini bergen süylem emes, balki memne eken cümle şartiya dep atalınadi. Bunda jöne cümle deyip. Misalga eger Zeyd ketse dep жатат. Eger Zeyd ketse dep söz bolуп жатат. Бул эмне толук bir маани бербегендиктен муну kelam деп айта албайбыз. Муну эмне cümle деп колдонот экенбиз. Эми караңыздар, араб тилинде cümle bir канча сөздөрдөн түзүлүп, bir канча, эки же андан көп кылган элечи. Сүйлөгөн кезде угуучу андан толук түшүнүк алып же албаган сүйлөм. Cümlenin kelamda söz türüne түшүнүк алыш керек. Ал эми cümlede мейли түшүнүк алсаңыз да, түшүнүк албасаңыз деле cümle деп аталынат экен. Неге? Cümle деген ушул bir канча сөздөрдүн куралышы гана. Андыктан kelam болгон сүйлөм cümle болот. То есть kelam, эгерде kelamды cümle деп атасаңыз туура. Ал эми cümlени kelam деп атасаңыз болбойт да. Мисалы алганда Зейдун алимун, жаласа Зейдун деген сыяктуу. Ал эми толук түшүнүккө ээ болбогон cümle kelam болбойт. Мисалга ин захаба Зейдун дегенди kelam деп ата албайсыз. Бирок эмне аны cümle деп атасаңыз болот. Cümle дегени am дегенде kelamды да өз ичине камтып кетет. Бул араб тилиндеги am деген сөз бар. Бул эмне мындай үстүртөн жогорураак деген же болбосо көп маани өз ичине камтуучу деген сөз. Am деген ушундай мааниде. Ушул cümle деген am, то есть көп маани өз ичине камтыйт же kelamды да өз ичине камтыйт. А kelam десе kelam ахас минал cümle. Ошондой. İn zahaba Zeydun deydi. Bul emne cümle de var. Emi cümle iki türge bölünür. Araplar uşul kollanılan cümleler ikiye bölünetken. Cümle ismiye, cümle fiiliye bulur. Emi cümle ismiye ne dese cümle ismiye ısım menen başlayan süylem. Zeydun alimun. Eğer de süйлемнің başında ısım atoğuç kele turgan bolsa anda al süylem cümle ismiye de atalınat eken. Alemi cümle fiiliye bolsa fiil menen başlayan süylem. Göründüler mi? Emne fiil menen başlayan süylem. Zahaba degen fiile de bayağı faala vazınına gelip жатат da. Fiil bolgonduktan zahaba Zeydun. Zeyd ketti dep жатат. Uşul zahaba Zeydun degeni meken cümle fiiliye. Emi nege biz cümle menen cümle ismiye menen cümle fiiliyani bildik. Ankeni cümle ismiye jana cümle fiiliyani bilgenibиz. O keyin bizge paydası tiyet. Bunun özgө жараша Европто жанадан сүйлөмдүн маанисин чыгарганда негизги ролдорду аткарат. Сиздерге бүгүнкү тапшырма эмне? Бүгүнкү өткөн сабакты конспект кылабыз. Баягы биринчи сабак тапшырмаларын аткарабыз. Экинчи сабакка дагы экиден сүйлөм жазып келебиз. Cümle ismiyага, cümle fiiliyага эмне экиден сүйлөм жазып келебиз иншалла. Суроолор барбы?